Assalamu алейкум. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Мына биз бүгүнкү күндө Кайрымдуулук коомдук Кайрымдуулук фонду бүгүн эл кызматында ошол акырет үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошол сооптагы сапарында биз ушул жакшы сооптуу иштерди жасап келебиз. Анан ушунун айланасында бүгүнкү күндө аракеттер да жүрүп келет. Мына биз бүгүн Индия мамлекетинин ушул Фортекс госпиталындабыз. Азыр биз бул жерге тынчтык мекендешибиздин күндө абалын сурап, бизден тынымсыз сурап аткан мекендештерге ушундай бир маалымат берип коюуну туура көрдүк. Азыр биз турган ушул дарылануу жайында ушул тынчтыктын абалын ушул Finish. Assalamu alaikum. Жакшыбы? Жакшыбы? Кандайлар шүгүр. Балдар жакшыбы? Hello. Азыр тынчтыгындай. Биз азыр бизде бүтүндөй сенин амандыгыңды, сенин ден соолугуңду жакшы кетиштигин күзөп отурган биздин бүткүл дүйнө кыргыздары бизди байланышып сурап атат акыбалдан. Биз баягы өзүбүз айтып бергенче биздин оозубуздан эмес өзүңдүн оозуңдан укканы жакшыраак. Ошон үчүн колдоо көрсөткөн баардык мекендешим бүгүнкү күндө Аллахтын ыраазычылыгына айтабыз. Assalamu alaikum Kırgız elim. Kırgız elimden kolda көрсөткөндөрү үчүн ушинтип аманат сени Кудайым буйрса айыккан жатабыз. Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат айке келип бат жүгүрүп атат. Ошол жетекчи болуп азыр биякта врачтар менен сүйлөшүп атат. Мен корккон жокмун, бүт тууган агамдай болуп жүгүрүп атат. Азыр акыбалым туруктуу, акыбалдарым жакшы, биякта жакшы экен, больницалары баары Кудайым буйрса аман эсен айып кетем деп ойлойм. Кыргыз элине ыраазымын. Дагы миң мерте шүгүрмүн кыргыз элиме. Колдоо көрсөткөндөрү үчүн ушинтип келип атабыз. Акыбалым азыр туруктуу. Кыргыз элиме мен айтаар элем. Больницада жатканыма 2 күн болду. Кыргыз элиме ыраазымын. Анастерим таза чыкты. Инимдики да таза чыкты. Тууган инимдики. Буйрса эртең операцияга киргенге даяр болуп калдык. Эртең Кудайым буйрса. Бүгүнкү күн 2-нчи күн болду. Эртеңкиге киргенге аракет кылып атабыз. Анастер таза чыкты. Ыраазымын кыргыз элине. Мына биз бүгүнкү күндө Индия мамлекетинин Фортекс ооруканасындабыз. Ошол жерде биздин келгенибиздин себептери ушул тынчтык мекендешибиздин ден соолугунун жакшырып кетиштигине дүйнө кыргыздары салымын кошуп, бир мекендешибиздин ден соолугу чыңдалып, катарыбызда болушун каалаган баардык кайрымдуу мекендешке ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде туруп ыраазычылык билдиргибиз келди, анткени ушул айылдаштары, эң биринчиден ушул айылдаштары баарысы ошол тикеден-тике туруп колдоо көрсөтүп, ушундай бир ишке колдоо көрсөткөнүнө ыраазычылык жана ушул нерселердин баардыгын башынан жоопкерчиликке моюнуп калган Урмат байке, сизден Алла ыраазы болсун. Ушул биздин Алания жакындагы биздин мекендештер Ризекеде Байкон Абдувалиева, Өрөс режиссер, жана башка мына Мирбек Атабеков, деги эле баардык атап отурсак, биздин канчалаган мекендештерге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Кайдыгер карабастан ушу бизди жалтыкты көпүрө катары көргөн дүйнө кыргыздары Америкадан, Италиядан, Германиядан, Швеция, Россиянын баардык шаарларынан, күндө Турциядан бүгүн жылуу сөзүн айтып, кылып аткан ишке сүйүнүчүн айтып, ушул ар бир кайгы менен кайрылган кыргыздын көз жашын сүртүп, кубаныч менен аяктап туруп атасыңар деген жылуу сөздөрү бизге дем күч берет. Ошон үчүн биз улуу элдин укпагыбыз. Биз ушундай бир сыймыктануу менен ынтымагыбыз, бирдигибиз дагы да бекемденип, мындай жакшы иштерди көп кылышыбыз керек. Бир да кыргыз кыйналбасын, бир да кыргыз азаттык чекпесин. Эгерде бир кыргыз кыйналып калган болсо, келиңиздер, жапа-тырмак колго алып, бул ишти чечкенге аракет кылайлы. Ошон үчүн Кудай буйруса, дагы да биздин
азыркы күндө кайрымдуу болуп калгандыктан 2 жашта 2 жаш аралыгында бүгүнкү күндө 20лаган мекендешти үйлүү кылып канчалаган жакшы иштерге таанекер болду. Мен ойлойм, бул жаш фонд дагы да эгерде мындай ынтымагыбыз бекемделсе, дагы көптөгөн жакшы иштерге себепкер болот деген ойдомун Кудай буйрса. Ошондуктан бардык мекендеш Алла ыраазы болгон болсун, мындай ынтымагыбыз дагы да бекем болсун.